Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Биз берүүбүздү улантабыз. Бүгүн дагы ошол ден соолук жөнүндө кеп кылабыз. Ал эми менин мейманым болсо андролог, уролог Иманалиев Чыңгыз мырза. Саламатсызбы, Чыңгыз мырза? Саламатсызбы. Негизи эле байкашыбызга караганда дал ошол эркектер жабыркаганда, же болбосо айымдардын бөйрөктөрү ооруганда кайсы жака барарын көп деле биле беришпейт. Жана бул урология деген эмне экенин дагы кененирээк элдерге түшүндүрмө берсек жакшы болот эле деп ойлойм да. Чыңгыз мырза, урология тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, бул жакшы суроо болду. Урология илими негизи баягы грек тилинен алынган. Ошол зара же болбосо бөйрөк тууралуу илим деп которулат. Урос, анан логос деген. Анан бул урология илими абдан кеңири таралган илим десек болот. Негизги бөйрөк оорулары, табарсык, таш, онкология бүт бардыгы тең ушул урология илиминде бар. Жана көп мындай угушум боюнча баягы адаштырып алышат да. Уролог деселе бул эркектердин дарыгери депчи. Бул андай эмес. Бул илимде ошо аялдар дагы, эркектер дагы дарылана алышат. Жана негизги бирок басымдуу бөлүгүн негизи эркектер түзөт, бирок баягы аялдардын дагы өзүнчө оорулары бар. Ошол жакта дагы биз мындай дарылап жүрөбүз. Негизи урология бул абдан чоң илим деп атпайм. Анан кийин негизи мисалы Европа өлкөлөрүндө же болбосо Америка Кошмо Штаттарында баягы уролог деп эле general urology деп коет, мындай общий эле бардыгын эле дарылай беришет. А биздин өлкөдө бул СНГде же болбосо мурунку Союздун учурунда болсо бул калыптанып калган баягы өзүнчө бөлүмдөр бар. Бул жаш балдардын урологиясы, онкоурология, баягы залалдуу шишиктерди дарылай турган. Андан кийин фтизиоурология деп коет. Бул ушул урология жаатында мисалы бөйрөктүн туберкулезу, табарсыктын туберкулезу деген бар. Ошол ооруларды баягы терең изилдеп, ошол жактан дарылай турган бул фтизиоурология. Андан кийин ушу баягы нефрология деп да бөлүнөт, бирок бул нефрология деген көбүнчө терапиялык жактан только гана дарылар аркылуу дарылай турган бөлүм болуп калат. Анан бул баягы азыр баягы эл арасында мындай жалпак тил менен айтканда жанагы гемодиализге түшүп калган ушундай бул бөйрөктүн өзүнүн баягы нефрондору деп коет. Ошол клеткаларын жабыркаганда ошол нефрологдор ушул оорулар менен иш алып барат. А урология болсо бул ушу дарылайт дагы, жана хирургиялык операцияларды кылган баягы өзүнчө бир илим же бөлүм. Андан сырткары ушу андрология деген дагы өзүнчө бир илим бар. Ал жакта дагы баягы гормоналдык жактан жабыркап, тукумсуздук, жанагы эркек безинин гиперплазиясы, ушундай оор акыбалга келип калганда баягы бейтаптар менен иш алып бара турган бөлүм дагы бар. Анан бул урология негизинен мындай тарыхты алып карап көрсөк, 4-5 кылымдарда эле Гиппократтын баягы жазууларында калган экен. Ал кезде ушул камнесеки деп койчу экен. Табарсыктан таштарды алуунун жолдорун үйрөнүшүп, андан кийин мына 700-жылдары ушундай бир андан кийин жана Авиценнанын жазууларында дагы ушул кандай таштар алынган, ошо табарсыктан көбүнчө табарсыктан таш алынган тууралуу жазуулар бар да. Анан негизги мындай карасак, бул именно урология деп баягы хирургиянын бир бөлүгү болуп баягы 17-18 жылдарда калыптанып келген да. Анан 1900-жылдары ушул Францияда ушу урологдордун
биринчи форуму жана конференциясы өтүп Парижде. Анан ошол убакта ошо биринчи баягы статьялар жазылып, анан урология деп ушул өзүнчө илим болуп бөлүнүп калган. Ушул жылдарга туура келет экен. 907-жылдары болсо ошо Россия мамлекетинде дагы калыптана баштаган өзүнчө. Анан ушул бул абдан эми негизи биз өзүбүз ушу урологияны тандап алгандан кийин абдан бир кызыктуу жана мындай көп тараптуу илим десек жаңылышпайбыз. Мындай өзүбүздүн жумушубузду сүйөбүз дегенде абдан кызыктуу. Ар бир адам эми кесип тандаганда дагы баягы жумушун сүйө билип, мындай өзүнө жага турган нерсе кылса, бул абдан кызыктуу болот деген ойдомун да. Ошон үчүн ушул медициналык академияны бүткөндө, 6-курсту бүткөндөн кийин баягы бөлүнүшөт да. Ушул бөлүнүп аткан убакта ушундай ар бир адам өзүнө жага турган баягы жаатын тандап алат дагы, анан ошол менен баягы илимин жумушун өркүндөтүп кете берет. Анан ошо биз дагы ушул урология жаатын тандап алдык. Азыркы учурда болсо ушул бейтаптарга айтылып кетүүчү маалымат бул негизи эгерде ушул бөйрөк тараптан бир көйгөйлөр болсо же ар кандай тукумсуздук же башка бир урология жаатына тийиштүү бир көйгөйлөр болсо, анда негизи эле биринчи кезекте бул өзүнүн жашап турган мисалы райондук же айылдык фаптардан, райондон же болбосо ушул шаардык бейтапканаларга барып кайрылса болот. Негизи биз эмгектенип жаткан бул улуттук республикалык илимий изилдөө урология борбору деп эсептелет. Бул баягы биринчи даражадагы борбор да. Анан ошо республика боюнча экинчи, үчүнчү деп бөлүнөт. Анан бул ошол жанакы бейтапканалардан баягы биринчи дарт аныктоо болуп, диагнозу коюлуп, андан кийин эгер ал жакта баягы ушул өзүнүн адистин мындай күчү жетпесе же тийиштүү жабдыктар болбосо, анда ушул биздин борборго жөнөтүлөт да. Анан бул борбордо ошо уникалдуу десем болот бөлүмдөр бар. Ошо мисалы урогинекология деген бөлүм бар. Ушул мен жана айтып аткан аялдар жана эркектер чогуу эле ошол жерден баягы общий урология деп коет. Анан жалпы урология бөлүмү ошол жерде урогинекология деген дагы бөлүм бар. Ал жерден ушундай аялдардын көйгөйлөрү чечилет. Анан ошо эркектер дагы өзүнүн ар кандай көйгөйлөрүн, мисалы операциялар көп болот. Анан андрология деген бөлүм бар. Андрология бөлүмүндө дагы ошо тукумсуздук, жанагындай варикация эле эркек безинин гиперплазиясы ушундай оорулар, зароташтар бөлүмү деген бар. Ал жерде болсо атайы ушул таштар менен гана операциялар, кандай гана көйгөйлөр болбосун ошол бөлүмдө жасалат операциялар. Анан эндовидеохирургия деп коет. Бул ушу урология жаатындагы илимдин акыркы жетишкендиктери. Бул жана лапароскопиялык операциялар, жабык түрдөгү операциялар ушул бөлүмдө болот. Андан сырткары ушу таш талкалоо бөлүмү бар. Бул жанагы операциясыз жол менен таштарды, зарот түчөсүндөгү таштарды чыгаруучу атайы жабдык бар. Дистанционный литотрипсия деп коет. Ошол жактан таш талкаланып, адамдар өзүнүн жашоосуна мурункудай эле жашап жүрө беришет. Андан сырткары ошо негизги бөлүм бул кабыл алуу бөлүмү, операциялык жана кабыл алуу бөлүмү деп коет. Негизги менин жумуш ордум ошол бөлүмдө. Ушул бөлүмдө ар кандай оорчулуктагы бейтаптарды кабыл алабыз. 24 саат, 7 күн, 365 күн да. Эч качан мындай кабыл албаган күндөр болгон эмес. Ар дайым ошол жерде биздин дарыгерлер эмгектенип, күнүгө бир 100дөн ашык бейтаптарды кабыл алып, 20дан ашык бейтаптар стационардык жаткырууга же болбосо операциялык дарылоого жаткырылат. Ошол эле биздин бөлүмгө. Андан сырткары жылына бир 5-6 миңдей операция болот да.
ошол борборду. Анан негизги ушул ковидте баягы бүт дарыгерлер жапатырмак жардам бердик деп атпайбы, ошол убакта да ошо биздин борбор кызыл зонага айланып, анан чыгылып республикага жарандарга жардамыбызды берели деп ошол бөлүмдү кызыл зонага айландырып, ошол жерден дагы ошол ковид илдетин дарылап, мындай айтканда ошол пульмонология жаатында дагы көп эмгектерди жасадык десек жаңылышпайм. Мисалы үчүн элдерди көп келет, кабыл алабыз деп атпайсызбы? Биздин эл кайсы жаатта караңгы болуп атат, эмнени айткыңыз келет? Мындай ушундай учурлар болобу, эмнени билбей жүрүшөт? Туура. Эми баягы Кыргызда макал бар да, орун жашырса өлүм ашкере деген. Ошон үчүн эми көп бейтаптар баягы өзүнүн оорусун көп билбейт. Ооруса дагы ошо биздин менталитет дейбизби же кандай ушул көп бейтаптар убагында кайрылышпайт. Бул же онкологиялык оорулар болобу, же бөйрөк оорулары болобу, өз убагында кайрылбай өтүшүп кеткен убакта кайрылып, ал ушул биздин илимий изилдөө борбору акыркы уровень, акыркы даражада болгон үчүн баардык республикадан, 7 областтан келген оор бейтаптардын баардыгы тең ушу биздин борборго, урология жааты боюнча биздин борборго кайрылган үчүн көп көйгөйлөр болот. Эми негизги ушул бөйрөк оорулары негизи көп баягы өзүнүн дагы симптомдору да кээде кеч пайда болушу мүмкүн. Ошол себептен ар бир жаран ушул өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, 6 ай же 1 жылда жөнөкөй эле баягы УЗИден, ультрадобуштук изилдөөлөрдөн, же болбосо жалпы зары анализдерин тапшырып койсо эле, бул көп оорулардын дарт аныктоо же болбосо диагнозун коюуга чоң өбөлгө түзөт. Ошол себептен бул ооруларды өчтүрбеш үчүн ошол жөнөкөй эле жаныңардагы эле бейтапканага кайрылып, же болбосо биздин ошол борборго кайрылсаңар болот. Негизи эми баягы урология бөлүмдөрү баардык областтарда жок, бирок ошол мисалы хирургия жактан же болбосо башка тааныш врачтар деле бул жөнүндө маалыматы бар. Ошол үчүн ошол эгер такыр болбой калса, ошо биздин борборго деле кайрылса болот. Эч кандай кыйынчылык болбойт. Азыр жеке менчик баягы медициналык борборлор дагы бар. Ошол себептен ушул өзүнүн ден соолугун кам көрүш үчүн баягы профилактикалык түрдө болсо дагы эч кандай эч нерсе тынчын албаса дагы барып көрүнүүгө туура болмок да. Барып көрүнсө туура болмок. Анан деген бул биздин бейтаптар көбүнчө эми биздин жарандар дейин көбүнчө баягы статистиканы алып көрсөк, бейтапканага кайрылбастан ошол башка жактарга мисалы каражаттарын жумшайт экен да, мисалы тойлорго же болбосо башка бир өзүнө бир керектүү буюмдарды алууга көбүрөөк каражатын жумшабастан ушул өзүнүн ден соолугуна кам көрсө абдан туура болмок деп ойлойм. Негизи эле биз кыргыз элине профилактика деген теманы көбүрөөк сиңиришибиз керек го деп ойлойм да. Анткени бизде мындай өлүмгө аз калганда өлүп атам дегенде гана доктурга кайрылбасак, мындай такыр ден соолук тууралуу этибар албайбыз. Бул өтө өкүнүчтүү. Улуттун бир ден соолугунун начарлашы бул мамлекеттин начарлашына кептелет эмеспи? Туура. Ошон үчүн ошо профилактика алдын ала, бул профилактика мен ден соолугум чыңда, аны эмне кылам деген бейтаптарыбыз, адамдарыбыз. Адамдар көп, туура. Негизи ал чындыгында баягы бир симптоматика болбосо көп кишилер кайрылбайт. Мисалы ошол биздин баягы иштөө тажрыйбабызда көп эле учурлар кездешти. Мисалы 7 сантиметр, 10 сантиметрлик таштар бөйрөгүндө болгонун биз аркылуу угуп, биз диагноз койгондон кийин таң калган учурлар болгон. Ошол себептен эми азыр баягы технологиянын жетишкендиги бар. Эми баягы ар бир район, ар бир айылда дагы мындай биздин урология бөлүмдөрү болбосо дагы азыр мисалы интернет деген бар, телефон, Instagram, Facebook деген бар. Эми
калп айтпайын, ошол биздин республиканын бардык жарандары, бүт бардык региондорубузда бул интернет бар. Ошол интернет аркылуу мисалы Инстаграмдан же болбосо Фейсбуктан же болбосо маалымат булактарынан алып деле өзүнө керектүү маалыматтарды жыйнап алса болот. Жана ошол Инстаграм же болбосо Фейсбук аркылуу байланышып, биринчи кезекте онлайн кеңеш алып, андан кийин баягы бетме-бет онлайн, офлайн баягындай өзү келип кеңешин алып кетсе болот. Профилактика учурунда кадимкидей эле баш аягына чейин дарылануу жүрөбү? Жок, эми профилактика деген бул ушул ооруну алдын алуу деп баягы которулат да. Анан баягы эгерде бир кайсы бир органында бир мүчүлүштөр болсо, ошого гана дары жазылат. Анан эгерде стационардык дарылоо керек болсо, стационарга жаткырып дарылашат. Эгер мындай кээ бир диагноздар болот. Мисалы добуштук изилдөөдөн кийин гана билине турган оорулар бар. Баягы бессимптомный деп коет, симптоматикасы жок, эч кандай эч нерсени оорутпайт. Ошол убакта келип баягы мисалы операциялар жүргүзсө болот. Ошол себептен ошол профилактика деген бул баягы абдан чоң тема. Ошон үчүн биз дагы ушул урологдор ассоциациясы, Кыргыз урологдор ассоциациясы жыл сайын эркектерге бекер кеңеш берүү жумалыгын өткөргөнбүз. Жыл сайын өткөрүп келдик. Бул баягы анализдерге, ультрадобуштук изилдөөгө, эми негизи консультация бардыгы тең эле негизи бекер болчу, бирок ошол кезде баягы бардык биздин борбордун адистери чогулуп күнүнө бир 700дөн 1000ге чейинки бейтаптарды кабыл алып атканбыз. Анан былтыркы каргашалуу жылга байланыштуу өткөрө албай калдык, анткени пандемия болду, карантин болду дегенде көп кишилердин чогулуусуна дагы тыюу салынгандан кийин ошол өткөргөн жокпуз. Бирок ага чейинки жылдарда ошол биз атайын маалымат булактарынан, Акипресстен жана башка булактардан биз маалымат берип алдын ала ошол эркектердин, мырзалардын ден соолук жумалыгы деп өзүнчө бир тема козгоп, анан кийин маалымат берип, андан сырткары ошол 10 күн даярданып, бардык адистердин баарын даярдап, анан ошол бейтаптарга кеңешибизди берип, эгер операция керек болсо операция жасап берип, ушул улуттун ден соолугуна кам көрөлүк, улуттун генофондун жоготпойлук, көтөрөлүк деп бир баягындай максат кылып ушундай бир жумалык өткөргөнбүз. Анан ошол Кудай буйрса бул азыркы эпидемиологиялык абалыбыз жакшырып кетсе, муну дагы улантканга даярбыз. Абдан жакшы экен. Демек, жыйынтыктап коелу, ар бир адам жылына канча жолу профилактикадан өткөрүп туруш керек? Профилактика бул алдын ала ден соолугуң чың болсо деле барып, анализдериңди тапшырып, УЗИ анымларынан өтүп коюп туруш керек деген сөз экен. Туура. Анан жылына 2 жолу барса болобу? Эми бул негизи бейтаптардын жаш курагына байланыштуу болот. Мисалы 16 жашка чейинки жарандарыбызды көбүн эсе эч кандай эч нерсе баягы ден соолугун тынчын албаса, эми ал жаш организмда мындай 3 жылда же 4 жылда эгер тынчын албаса, бир 16 жашка чыкканга чейин ата-энесинин колунда болгонго байланыштуу баягы жаш балдардын детский урологдор деп коет, ошол жака алып барып бир кеңешин алып коюш керек. Андан 16 жаштан өткөндөн кийин баягы үй бүлө курар убакта ошол баягы үй бүлөнү пландоодо дагы ар кандай инфекциялардан арылуу үчүн же болбосо ошону профилактика кылыш үчүн урологдун кеңеши керек. Же болбосо андан өткөндөн кийин 40 жаштан өткөндөн кийин баягы онкологиялык оорулардын көбөйүшү мүмкүн, анткени азыркы экологиянын башка стресс жана башка жагдайлардын
тарабынан бул нерсени алдын алуу үчүн 40 жаштан кийин ар бир 6 ай сайын урологдун кеңешин алыш керек. Ушул 40тан ошо 60-70 деп кете берет. Ушул негизги көйгөй бул ушу онкологиялык оорулар болот. Ага чейинки жаш организмдерде мисалы баягы заранын жакшы чыкпаса же болбосо бөйрөктөр ооруса, анда сөзсүз түрдө урологдун кеңешин алыш керек. Рахмат сизге. Түшүнүктүү эле болду болуш керек деп ойлойм. Биз улутубузга кам көрүшүбүз керек. Мына ушундай эфирлерди да жайылтып, элдердин кулагына, мээсине сиңирип, ден соолукка сөзсүз түрдө кам көргүлө деген бир коңгурообузду кагып турушубуз керек деп ойлойбуз. Урматтуу достор, бул эмдиги темаларда дагы ар бир урологиялык ар бир темага токтолуп, жана кененирээк түшүндүрүп, кайсы анализдерди тапшырса болот, каяка кайрылыш керек, мына ушулар жөнүндө сүйлөшүп турабыз. Анан Чыңгыз мырза, сизге болсо терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат сизге дагы. Бул дагы сиздин кыргыз элине болгон салымыңыз деп билсек болот. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан эмдиги эфир жолукканча саламатта аман туруңуз.